Сузак районундагы жогорку айылдарда көчкөгө кооптуу аймактардан тургундар көчүрүлүп, 300 кожолук жайгаштырылган. Жашасын 2 айылына тургундарга 1 трансформатор коюлуп, 10 опора менен эптеп электр энергиясы тартылган эле. Шамал оор кар жааган күндөрдө жарык үзгүлтүккө учурап, кубаттуулугу да азайчу. Андыктан заманбап жаңы опораларды орнотуу зарылдыгы бар болчу. Кожолуктун саны жыл санап өскөн. Жер көчкү болду да биздечи. Аны ошондон улам бизди көчүп чыкканыбызга неме кылышты, көчүп чыккыла, ушул жерден чыгып жашагыла деп. Анан өзүм 2014-жылы келдим бул жерге көчүп. Ошондо ушул үйлөрдү мурун тика тургузуп коюп, андан кийин бүтүрө баштадык. Анан эми азыр шүгүр ушу свет бар, суу келди кранттарга. Айылдагы балдарга рахмат, Россиядагы балдар жардам берип, канча иштер бүтүп атат. Жакшы ушу жашообуз. Эми бу жерге мындай светтерди келтирип барыбызга трансформатор коюп. Касамин долбоорунун негизинде Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Жашасын айылында электр мамчаларын орнотуу жумуштарын алып барып атабыз. Жана бул долбоордун негизинде бардык айылдар ушу Жашасын азыр жалпысынан 7 айыл, Кызыл Туу айыл өкмөтүндө 7 айыл электр энергия менен болгон суроо талап камсыздалат. Атайын кызматтык унаалар 3 күндөн бери айылда электр тирөөнчтөрүн орнотуу менен алек монтажда жумуш учурунда жарыкты сааты менен өчүрүү болуп жатат. Калкка ыңгайлуу шарт түзүү аракетинде кызматкерлердин коопсуздугу да каралган. Буга чейин бул айыл 2005-жылы көчкүн айынан келген түптөлгөн айыл. Ушул айыл ошондон бери 2 эле көчөдө столпа бар эле. Элдин муктаждыгы көп эле боюнчачы. Азыр мына Кудай кааласа 100% ел энергия боюнча камсыз болот. Жаңы конуштагы бирден бир көйгөй чечилүүдө. Айылда 300 кожолук эл жашайт, 1 мектеп, 1 ФАП жана 1 балдар бакчасы бар. 2020-24-жылкы күз кыш айларына даярдыктар азыркы учурда кызуу жүрүп жаткан учуру. Биздин Жалал Абад электр тармактар ишканасынын тарабынан жалпы Сузак району боюнча 12 миллион сом акча каражат бизнес планда каралган. Азыркы учурда капиталдык жана отурумдук жумуштарыбыз пландын негизинде толук аткарылып келип атат. Азыр 6 айдын жыйынтыгы менен биз жумуштарыбыздын планда көрсөтүлгөндүн баарын толук камдуу аткарып бүттүк. Касамин долбоорунун алкагында иш аракеттери жүрүүдө. Күз-кыш айларында көйгөйлөр жаралбаш үчүн электр тирөөнчтөрү жаңыланып, кошумча трансформатор орнотулат. Райондо 7 айылда жумуш жүрүп жатат. 13 айыл өкмөттө трансформатор оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кыш камылгасы кызуу. Сузак райондук электр тармактары ишканасынын кызматкерлери тарабынан жалпы район боюнча 553 электр тирөөнчтөрү опоралар алмаштырылышы керек. Бүгүнкү күндө аткаруу жумушу 50% аткарылды. Кыял Сабирахунова, Алманбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.